Assalamu alaikum dostlar. Hazır Manas aeroportundayız. Weekenddeşiyiz. Mıhtı güçlü müşterimiz Tilek Maşrapov'ta tosup alууга geldik. Buyursa alınıp vakitlarda Tilek Mırzanın Kırgızстанга gelişin жана алгачкы сезимдери менен айтып өтүүгө аракетибизди жасайбыз. Чемпионубуз келди. Тосуп алгандар. Assalamu alaikum. У мобильдик операторынан акция 10 гигабайт интернет белекке. Переходи на O395+ OTV тарифтик планын кошуп алабыз. Күн менен түнгө бөлбөстөн 30 гигабайт интернет. Башка операторларга кырсыз чалууларга 15 мүнөт. Instagram, WhatsApp жана Telegram үчүн интернет топтом. OTV мобилдик телевидениясы. Мой О тиркемесинде кошуп алыңыз. Бир жолу дароо 4 жума үчүн төлөйбүз. Кызматтардын толук топтому. Пайдалуу, ыңгайлуу. Переходи на О. Сага керектүү нерселердин баары. Kızırak bu. Sötke tutup paylaşın da. Чемпион тосатабыз. Достор, биздин мушкерибиз биздин намысыбызды коргоп, айрыкча мынакей принципиалдуу Тажикстандык атаандашын өтө чоң үстөмдүк менен утуп Tilek Maşrapov Бишкекке келди. Биринчиден жеңишиңиз бүт болсун. Кандай келип алдыңыз? Эми беттеш жөнүндө айтсаңыз, канча убакытта даярдандыңыз бул беттешке? Мен оюмча толук лагерь болду окшойт, э? 3 ай даярдандым бул жерде Бишкекте. Жакшы даярдандым. Тем более принципиальный бой болгон үчүн катуу даярдык болду. Эми мынакей беттеш жөнүндө айтсаңыз, эми атаандашыңызды көрдүк, чындыгында күчтүү мушкер экен. Геймплан боюнча толук ошол партерди контроль кылуу беле же башкача ойлоруңуз бар беле? Мен оюм өзү биринчи раундда нокаут кылмай, бонус алмай эле. Тилекке каршы ойдогудай бардык нерсе кыла бербейт экен. Тоже күчтүү боец экен, физически тоже устойчивый экен. Мен ойлодум эле аны күрөшсө керек. Наоборот, ол мен менен стойкада иштеди, мен наоборот ал менен күрөштүм. Эми ошол беттештеги бир кыйын жерлер жөнүндө айтсаңыз, беттештин учурунда кайсы жерде бир аз маселелер жаралды? Жаңылбасам биринчи раунддун башында кичине болду окшойт, бутка туруу абалында. Биринчи раундда мен өзүм стойкада иштеп көрдүм. Мен жаңандай бул бойго чыгып жатканда да бир аз переживать этип, жаңандай эмеде чыктым да. Бул принципиальный бой, ким муну утулбашым керек деген эмеде. Мен по-любому, не только нокаут, утушум керек деген ойдо стойкада иштесем, ал стойкада беришип алды эле. Ошондой күрөштүм да. Мынакей жеңиштен кийин өзүңүз сөзүңүздө Кичигин менен да Алибагов менен дагы беттешүүгө даярмын деген сөзүңүздү айттыңыз. Негизинен эле Кичигин эмне үчүн мындай комментарий берди деген пикирдесиз? Билбейм, мен ошону бойго мына чыгып кетейин, чыгайын деп атканыбызда мен тренерим Айбек Мусаев көрсөттү. Кичигин мына жазбай туруп. Dedim ben действительно jinim geldi. Bir tündün içinde ekomen teң мушташып коем. Мен ал менен түнкү саат 3-тө туруп деле мушташып коем. Мен эле даярмын, ал менен мушташкан. Мен ошол жерде чыгып деле айттым. Ошону жазган эсине. Бул эми следующий бой ошо Кичигинде берер болчу. Демек, кийинки беттеш ошо Георгий Кичигин менен болот, Казакстандык мушкер менен. Качан болуп калышы мүмкүн бул беттеш? Өзү айтат, пока сочтон тартасың. Жакшы, анан ошол эле учурда Алибагов менен да реванш өткөрүүгө даярмын деген пикириңизди калтырдыңыз. Ал эми бир аз убакыттан кийин болсо керек, же Кичигинди утсаңыз кайра реванш бериши мүмкүнбү? Багов менен канча бойдон кийин деп сурады эле, мен айттым бир 2 бойдон кийин беребиз.
2 бойдан кийин Кудай кааласа берет. Негизинен жалпы канча бойго канча беттешке келишим түзгөнсүз бул организация менен? Канча убакыт болосуз ал жакта? 6 беттешке кезимде эме түзгөнмүн, контрагым бар. Азыр биринчи боюм өткөздүм. Дагы 5 бой бар. Дагы 5 бой бар, Негизинен ошо Алибагов менен баягы алмашууга чыгып калган жөнүндө да айтсаңыз, эми кыска убакыттын ичинде чыгып калдыңыз эле. Мынчалык деңгээлүү физикалык жактан даяр болбогонсуз ал беттешке. Ооба. Ол именно Алибаговго 6 күн калганда берди эле. И контракт обещание бергенде мен чыкканмын ошол тоого. Мага контракт керек болгон, ошол именно ошол организацияга, тем более бул организация өтө чоң. Мен өзүмдө экинчи мешалда турган организация болгон үчүн мен согласие берип, тем более азыр мен ага согласие бергенди ышпай калат. Меники көптөн бери даярданган экенбиз, суранычтуу, мен чыгып укташпайт. Эки жакка тең пайдалуу болуп тур да бул алмашуу. Эми баягы биормандар жөнүндө айтсаңыз кече ошол Санкт-Петербургда көптөгөн биормандар болуп, сизди колдоп келди, коштоп келди, сизге дем күч берип дегендей. Питердеги биормандар да өтө жакшы, барды келишип колдоп, поддержка беришти, өтө дух берди, рахмат ошо жерлештерге. Не только Питерден, баардык жактан келишти, Москвадан, Ромашта келди. Москвадан келген жерлештерге да рахмат. Ошол жердеги келип баарыбызды колдоо берген, колдоо көрсөткөн жерлештерге чоң рахмат. Тумак кийип чыкканыңызда көпчүлүгү баягы ТВТ кийип чыкканыңызды айтып калды. Бул эми казактардын баш кийими деп. Бул идея кимден чыкты негизинен? Сиз жаңылбасам башкача баягы илгерки жокерлердей болуп чыгууну пландап жаткан экенсиз, Биз ошону пландап ушундай мен Айбек Мусаев тренерин предлагать эткен, давайчы ушундай, сонун идея. Тем более тажик мушкер менен болуп атса, давай ушундай кийип чыгайлы деп. Биздин башка белкиндей формасы да бар эле, кийип чыкканычы. Уруксат бербей койду да. Ошо ТВТ менен эмеге кулакка уруксат берди. Ал эми кыргыздын эле ТВТ, казактык эмес ал, биздики эле. Билбейм, биздин кыргыздар эле андай деп ойлобуз. Биздин кыргыздар именно ошондой боюндар, ушундай ТВТди жүрүшкөн да. Достор, ушинтип Тилек Машрапов байкебиз менен дагы маек курдук. Ийгилик анда сизге байке, мындай кийинки беттештериңизге дагы. Ошол достор, жолукканча.